Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биздин сабакта жакшы китеп, эң мыкты дос деген тема боюнча маалымат алабыз. Жашообузда китептердин канчалык пайдасы тиерин билебиз. Китепти сүйүүгө, аны менен дос болуп, жыртпоого, таза кармоого тарбияланабыз. Анда эмесе баарыбыз көңүл коюп угабыз. Жакшы китеп. Жакшы китеп окусаң, көп нерсени билесиң. Каарман менен биркейип, күлсө кошо күлөсүң. Канат бүтүп, көктө учуп, көк деңизде сүзөсүң. Желмогузду кубалап, жер алдына түшөсүң. Эми балдар, силер менен биз эң мыкты дос деген аңгемени биргеликте окуйбуз. Балдар өз ара бири-бири менен достору жөнүндө сөз козгошуп, талашып, тартышып келе жатышты. Алардын ар кимиси өз оюн бербей, мактанууга аракеттеништи. Самат менин досум эң жакшы, менден жанында аябайт дейт. Эмне сурасаң баарын бергенге даяр деди. Менин досум болсо үй тапшырмасын аткарбай калганымда түшүндүрүп, кеңеш берип отурбай шыр эле дептерин көчүртө коет деп мактанды Замир. А менин досум абдан күчтүү, спорт менен машыгат жана катылган балдардын баардыгын катыгын берет деди үчүнчү болуп Асыл компоюп олтуруп. Ошентип баары чурулдашып жатышты. Балдардын талашы күчөгөндөн күчөдү. Баятан бери алардын талашына үн катпай келе жаткан Аббас: "Койгулачы балдар, досторуңарды канчалык мактасаңар да, менин досума эч бири жетпейт экен" деди. Балдар бир азга унчукпай калышты. Эмне үчүн дегенсип Аббаска суроолуу тигилишти. Менин досум баарыңардыкынан мыкты. Ал эң акылдуу, билимдүү жана абдан кымбат. Айтсаң, Аббас, ал ким? Деп балдар чурулдап жиберишти. Анда ал ким экенин айтайынбы? Оба, айтчы. Айтса айтайын, менден эч нерсени аябаган, качан болбосун жардамын берүүгө даяр турган менин эң кымбат досум. Бул китеп. Билесиңерби, ал мага акыл эс, билим берет. Эл үчүн иштөөнү, адамдарды урматтоону, мекенди сүйүүнү, дүйнөдөгү бардык керектүү нерселерди үйрөтөт. Ошондуктан китеп менин эң жакын, эң жакшы, эң кымбат досум деди. Көрдүңөрбү балдар? Эми айткылачы, достук дегенди силер кандай түшүнөсүңөр? Балдар өз достору тууралуу кантип мактанып жатышты? Аппас, менин досум баарынан жакшы, акылдуу, билимдүү жана эң кымбат деп эмне же ким жөнүндө айтып жатты? Чындыгында эле кимдин досу эң мыкты экен, балдар? Айтып көргүлөчү. Анда үйгө тапшырма, балдар. Китептин душманы деген ырды жаттап, көркөм айтабыз, маанисин чечмелейбиз. Кайрадан кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калгыла.